Адамдардын мүнөзүн айтса күнөө болобу? Баягы январь айында төрөлгөндөр мындай болот, февраль айында төрөлгөндөр мындай болот, тигинде болот, мындай болот. Туура, бул деле кандайдыр бир тажрыйбада айтылышы мүмкүн. Мисалы, Ибн Хадиб рахматуллахи алейхтин төрөлүшү боюнча да ушундай риваяттар бар, сөздөр бар. Ата энеси атайын пландаган, мисалы мындай күнгө туура келсе, мындай балдар төрөлөт экен, мындай экен. Бунун баары эле үмүт. Эң негизгиси баягы бисмилла айтылыш керек. Улуу сөздө уят жок дейт. Аял менен күйөөсүнүн мамилеси болордон мурда. Жана жуунуп тазаланыш керек булар сөздөрдө, анан бисмилла айтылыш керек. Аял тараптан да, эркек тараптан да. Ичинен айтып койсо болду, жетишет. Анан кийин бизди жана бизге бере турган перзентибизди Кудай Таалам шайтан шабуурдан алыс кылсын деп. Болду. Ошо менен Кудай буйрса калганы боло берет. Алла Таала берип койсо, ta'lim tarbiyadan bergen ta'lim tarbiyadan. Antkeni Peygamber hadisi var. Her bir bala musulman bolup төрөлөт. Hristiyan bolsun, Jööt bolsun, musulman bolsun ayırması yok. Бүттүгүн балдары musulman bolup төрөлөt. Болгону ата энесинин тарбиясына карап бала өзгөрүп кете берет. Jööттөргө Jööт динине, христиандарга христиан динине, musulmandarga musulmanчылыкка деп. Демек ата энебиздин бере турган ta'lim тарбиялары сөзсүз түрдө бала чакага таасир берет. Ошондуктан китеп көп окуп, өзүн жакшы абалда алып жүрүп, анан баланы күтүп алыш керек, андан кийин ta'lim тарбиясын бериш керек. Жана күндөргө маани берүүнүн зарылчылыгы жок.